Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, hurmatlı mekendашlar. Bugün bizden Akniyet Amanat Коомдук фондунун Жалал-Абад областына салынып аткан муктаждар комплекске Оштон коноктор келди. Оштон кимдер келди десеңиздер, мына могул портерге момундай аппараттарды жүктөп алып, ушул муктаждар комплексинин суу түтүктөрүн жасап берели деп, момундай айтканда жолупторун жасап берели деп, атайын Оштон мунагабыз момундай станоктору менен атайы келди. Караңыздар. Мынакей бул көргөзмөсү жол кандай жасалат. Мынакей. Мына ушулда мисалы биздин муктаждар комплексинин те бурчтан бул жака чыкканга чейин канча метр? 21 метр экен. Ушул 21 метр сууну, мына суу түтүктөрүн эч кандай улабастан момундай станок менен бүтүн бойдон чыгарып берип атышат иншалла. Бул агаларыбыз ушул жерге келүүсүнө себепкер болгон Абжалил акеден Алла разы болсун. Абжалил акебиз мынакей ушул агаларыбызды атайын суранып жөнөтүшүптүр. Кудай кааласа ушул жерде кечээ күнү жамгырда, жаан чачында ушул жерде эшиктин алдында суу үйүлүп топтолуп калгандыгын көрүшүп, ушул жолуптарын биз жасап берейли деп атайын келип турушат. Урматтуу мекендаштар, урматтуу бир туугандар, мына ушундай агаларыбыздын жумуштарын мен албетте сиздерге дайым сунуштап келем, дагы да сунуштай берем. Себеби ушундай инсандардын ишине, соодасына жардам берейли демекчилем. Караңыздарчы, мына керемет. Чоңдугу дагы кенен экен. Суу көп батат бунун ичине. Тинике дагы калың экен. Эң башкысы үйүңүздөргө барып, үйүңүздөрдүн так размерин так ошол жерден өлчөп туруп, мына портерге өлчөп алып, мына момундай кесип беришет экен. Даяр-даярдап беришет экен. Көрдүңүздөр мынакей? Мынакей. Дап-даяр болуп, сонун болуп, мынакей балдар, биздин балдар жардам беришип, Кудай кааласа сонун болуп чыкты иншалла. Момундай айтканда азыр биздин комплекстин бул эки тарабы бүттү. Эмете бурчун азыр алынат. Где-то 4 метрден. Урматтуу мекендаштар, урматтуу кыргыз элим, мынакей азыр сыртындагы жолуптарды баштап беришти. Метр менен момундай өлчөй деген дагы көрдүңүздөрбү? Так размерин өлчөп туруп, анан ошого жараша сиздердин каалаганыңыздардай заказды чыгарып беришет экен. Керемет экен, сонун экен чындыгында. Мисалы бир жерге барып, 3 метр, 4 метрден заказ кылып, аны алып келип улап отурбастан, сиздерге узундугу канча метр? Мунун узундугу көрдүңүздөрбү? 22 метр экен ушул жерге чейин. 22 метрди бир эле станок менен чыгарып койду экен. Аны бир эле коюп койду экен. Эч кандай уланбайт экен, суу акпайт экен эң башкысы. Мына ушул портер менен Оштон келди. 06 кайсыл жактын региону эле? 461 АБА портер менен иншалла момундай станогун алып келип турат мынакей. Мен азыр бул устанын колун кармабай турайын. Азыр булар жумушту бүткөндөн кийин мен интервью алам. Бул агабыздын өзүнүн сөзүн угабыз. Кандай кылып сиздер дагы заказ берсеңиздер болот. Аны биргеликте угабыз азыр иншалла. Ош жеринде, Оштай курулуштар көп билесиздер. Оштук туугандарга сонун мүмкүнчүлүк экен да, караңыздарчы. Машалла. Сонун автомат экен, сонун станок экен. Керемет экен, караңыздарчы. Мына экен. Бул тиникенин калыңдыгы 4түк экен. Талшина 4түк. Момундай ак тинике экен. Тиникенин түсү дагы ак экен. Акамын чачынын түсү дагы ак экен го, чиркин. Иштей берип чачтарыңыз агарып кетет. Мынакей керемет. Сонун. Эртең Кудай кааласа койдуруп алсак, биздин эшигибиздин алдында суулар чогулбай калат экен буйруса.
Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргыз эли, мынакей биздин муктаждар комплексине целый бүтүн уланбай эле бүтүнчө тургандай момундай жолупторду чыгарып берди. Көрдүңүздөрбү? Мына бардыгын сыртындагы навеске баштап ушул жагына чейин. Жалпы метри 65 метр чыгарып берди. Атайын Оштон келип чыгарып берди мына булагабыз. Ассаламу алейкум ага. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кең дагы бир элдин алдында учурашып болчу. Атыңыз ким эле сиздин? Эмил атым. Эмил эге. Оштон болосуз? Оштон болом. Машалла. Портерди айдап алып, ким каяктан заказ берсе, ошол заказга жөнөйсүз. Же бир эле местада чыгарасыздарбы? Жок, заказдар менен дагы чыгарабыз барып. Үйүнөн заказ берген болсо, кайсыл жерден заказ берсе деле, мисалы, ошол үйүнө барып, размерин так алып, ошол размерге карап чыгарып бере бересиз. Ошол жерден бардык. Размер Өзү так өзүндө алып чыгарып бере беребиз. Өзү Оштогу местаңыздар кайсыл жерде? Жумуш ордуңуздар, ишканаңыздар кайсыл жерде? Нокатский подъемдо, Оштон Нокатский подъем. Базардын ичинде. Нокатский подъемдо. Нокатский подъемдо базардын ичинде. Строй материалда. Строй материал базардын ичинде. Заказыңыздар аябай көп болуш керек. Көп. Мен элге дагы сунуштагым келип атат да. Эгерде эл сизге иши түшүп, заказ кылып, үйүбүздүн суусун момундай суу түтүктөрү менен чыгарып бер деген болсо, сиз ошолорду жасап үлгүрөсүзбү? Дагы машиналар бар, үлгүрөбүз. Башка станоктор да барбы? Бар, башка. Башка балдар дагы бар. Башка балдар да бар. Машалла. Бул жагабыз ким болду экен? Инис болом. Иниси кошо иштейсиздер, Абжал экен экөөсүз, сизди жакшы тааныйбыз. Ким дедиңиз атыңыз? Атым Эмил. Эмил эке. Кудай буйруса, биздин муктаждар комплексине атайын келип, портер менен алыстан Оштон келип, бизге ушундай суу түтүктөрүн жасап берип атканыңыз үчүн чындыгында терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Негизи биздин момундай кайрымдуулук муктаждарга деп муктаждар комплексин салып атабыз. 9 үй бүлөгө ылайыктуу. Сиздер маалыматыңыздар бар үчүн келип атасыздар. Мына ушундай жерге кайдыгер карабастан жардам берип аткан соодагерлерге мен дайым жардам бергим келет. Ошолордун соодасын алдыга өрчүтүүгө жардам бергим келет. Тескерисинче бүгүнкү күндө кээ бирлер акчасы көп, чиренген бизнесмен, соодагерлер, байлардын соодасын алдыга өрчүткөн инсандар көп. Кээ бирлеринен барып жардам сурамак турсун, бир жумага карызга берип турчу десең дагы жардам бере албайт, карызга бере албайт. Мына ошолордун эмес, мен сиздерге окшогон жоомарт инсандардын иштерин алдыга, элге сунуштагым келет. Кудай буйруса жардам бизден ушул нерсе болсун дейм. Эмил ага, эгерде элибиз көрүп, сизге иши түшүп, мына ушул станок менен суу түтүктөрүн чыгарып бериңиз десе, кантип сиз менен байланышат, кантип сизди кайсыл жерден таба алат? Мен Оштон Нокатский подъем базарда турамын. Телефонум 0776. Бийирээк. Телефонум 0776 40 0933. Ошо менен байланышса чыкса жеткизип чыгарып беребиз бардыгын. 700 кайталап коюңузчу номериңизди. 0776 40 0933. 777 менен 40 76 менен 40 09 33. Мына ушул номерге чалсаңыздар, мына ушул Эмил агабыз телефонун алат, чаласыздар, алар замат сүйлөшүп, татынакай келишип алып, ушул эл баасынан да ылдыйраак төмөнүрөөк кылып берет. Анан портерин минип алып, станокторун жүктөп алып, сиздердин үйүңүздөргө барып, мына ушундай суу түтүктөрүн чыгарып берет. Жада калса, установкада кылып бере турган балдары дагы болуш керек. Балдарыңыздар барбы деге? Бар. Установщик балдар. Анан дагы бир нерсе кызыктар да, эң негизгисин сурабай койдуң го деп эл бандай эме кылып жүрбөсүн. Бул азыр суу түтүктөрүн чыгарып аткан тиникенин калыңдыгы канча талшынасы? Талшынасы 4,5 04,5 болот. Кайсыл жактын тиникеси? Кытайдын тиникеси бар, Россиянын тиникеси бар. Ошо өздөрү суранган тиникелерден чыгарып беребиз. Түшүнүктүү. Анан бир гана ак светиненби же кандай башка светтеринен да барбы? Бардык түстөрүн чыгарып беребиз. Ар түр светинен бар. Бардык свети бар. Булардын баасы канчадан Эмил эке? Баасы 130, 120, 160, 170ге чейин барат. Эгерде үйүнө барып чыгарып берген болсоңуз, канчадан чыгарып бере аласыз? Мисалы, бизге азыр калыңдыгы канчалык чыгардыңыз? Сиздерге калыңдыгы 4-түктөн чыгат. 0,4-түк, Ушул 0,4-түктүн агы метри атайын Оштон келип, Жалал Абадка келип чыгарып берип атасыздар, канча сомдон метри туура келип калат?
Литри 150 сомдон тура келет. Те Оштон келип чыгарып бергениңиз да 150 сомдон. Ошо Оштону ошо территориясына полный 150ден чыгарып. Оштун территориясында. А Жалал Абад жана башка жактарга деле чыгара бересиздерби? Эми заказ кылса келе беребиз. Түшүнүктүү. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Анан бул материалга бандай кепилдик бере аласыздарбы? Кепилдик материалдын калыңдыгына кепилдик беребиз. Ошол өзү жакшы турат. Кудай кааласа жалып болгон жок. Баары сонун. Кудай кааласа ниетим бар, ушу Акниет аманат фондуна кай жерге үй салса баарына чыгарып бергенге ниет кылган. Машалла, машалла. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Эмилеге жамаатыңыздардан Алла разы болсун. Мына урматтуу мекендештер, чындыгында биз алтын балык деле кармап алдык окшойт. Себеби Эмилеге өзүнүн азыр убадасын берип алды ушул жерде. Акниет аманат коомдук фонду мына ушул жерге бир эле бул жерге эмес, кайсыл жерге үй салсаңар дагы биз ошол жерге барып, момундай суу түтүктөрүн акысыз чыгарып бергенге даярбыз деп мына иншалла убадасын берип атат. Эмилеге Алла разы болсун. Андан сырткары момундай суу чыгара турганын бир көргөзүп койсоңуз, креплениялары кандай болуп катат мисалы? Мына креплениялары турат мынакей. Креплениялар мындай илинип туруп, бул жагынан шуруп менен катырып, муну крышага, стропилага катырат же крышанын үстүнө катырып. Кар үстүнө түшсө, оор жүк түшсө, ылдыйга ооп, кыйшайып андай болбойбу? Жок, удар менен келбесе, полный жүктү канча болсо да көтөрөт. Биз көргөнбүз да телефондон, кадимкидей турниктегидей асынган балдарды көргөнбүз. Ошондой көтөрөбү бул? Көтөрөт. Машалла. Алла разы болсун анда эмесе. Эмил ага, аке, Кудай калса Абжал экеге салам айтып барыңыздар. Сиздерге Алла разы болсун. Те атай алыстан атартып, жол арытып, момундай айтканда жоондорду ашып, Оштон келип, мына ушул муктаждарга үй салынып атат экен деп жардам берип кетип атасыздар. Бул жардам биринчи эле эмес. Мына бул Абжал экебиз бул муктаждар комплексинин экинчи кабатына 10 000 кирпич жардамын берген. Мына ушундай агаларыбыз көп болсун. Абжал экебизден Алла разы болсун. Анан ушул Эмил экебиздин жана агабыздын иштери алдыга жүрүшө берсин. Элибиз көрүп сиздерге тынбай заказ берип, үлгүрбөй жетишпей калыңыздар. Тынбай калыңыздар. Бедер болду, токтодоно видеону өчүр деп калыңыздар. Мына ошол даражага Кудайым жеткирген болсун. Негизи биздин элибиз чындыгында көп көрөт. Көргөндө дагы курулуш кылып аткан, стройка кылып аткан элибиз көрөт. Мына ошол элибиз Кудай бурса сиздерге заказын берет иншалла. Рахмат анда эмес Эмилеге. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Тынч болуңуздар аке. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Кудай бурса биздин муктаждар комплексинде мына ушундай сонун иштер алдыга сүрөй жүрүп атат. Мен бир кыскача бүгүн дагы бир жаңылыгым менен көргөзүп кетсем болбойт. Экинчи кабатка чыгып баратам мен. Экинчи кабатта бүгүн бир сонун жаңылык болду. Балдар азыркыга чейин ички отделкасын жасашты. Мына потолоктору караңыздарчы, керемет. Сонун жүрүп атышат. Бүгүн биз атайын намазкана бөлмөсүнө, ишкана бөлмөсүнө Кыргызстандын туусун көтөрдүк иншалла. Мына керемет. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, мынакей. Натыжной потолок сонун болуп мына Кыргызстандын момундай туусун бийиктетип көтөрүп алдык. Эми азыр обойлорун жармаштыргандан кийин өтө сонун кооз чыгып калат иншалла. Рахмат анда эмесе, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мен Эмил агабызды жаамат менен узатып алайын. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мына ушундай соодагерлердин соодасын өрүшүткөнгө көмөктөшүңүздөр. Караңыздарчы, чакан кичинекей өзүнчө бир момундай айтканда завод десең дагы болгудай. Мына ушундай иштерди көп жасаш керек. Элге пайдасы тийип аткан ушундай нерселерди көп кылышыбыз керек. Ушундай нерсе менен эл көп пайдаланыш керек иншалла. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.